Урматтуу теле көрүүчүлөр, сонун чыгармадан кийин биз айтып өтөлү, жигиттер спикерликти айымдарга беришти. Жигиттер, мырзалар жол бошотушту. Биз топтун айымдары менен сүйлөшөбүз. Нагима жана ошондой эле Ханзада менен. Бир жолу кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Иштер жакшы башталдыбы же Жакшы буйрусаңыз. онлайн түрүндө болуп атабы дагы эле? Негизинен онлайн түрү бүттү, азыр экзамен, модуль экзамендер бүттү, учурда студенттер эс алууга кетти десек болот. Эми биринчи алгачкы бериле турган суроо биздин көрсөтүү дагы ушул өзгөчө абалга байланыштуу токтоду. Эми бардык бул дүйнө жүзүн каптады го бул кырдаал. Ошон үчүн биринчи суроо ушул өзгөчө абал пандемия дейбизби? Үйдө олтуруп калганда жеке сиздер үчүн кандай өзгөрүү алып келди? Негизи бул бардык эле адамдарга сабак болду деп айтып кетсем болот. Анткени бардык нерсенин кадырын билдик, барды, жокту, досту, тууган урук, ата-эне дегендей. Бул пандемия бир жагынан бизге терс таасирин тийгизсе, бир жагынан оң таасирин тийгизди деп айтып кете алам. Себеби барды жокту билдик, бирибиздин кадырыбызды билдик, үйдө отурганын кадырын билдик, иште жүргөндүн кадырын билдик. Негизи жакшы жагы дагы болду десем, тарбия жагынан түшүнгөн адамга жакшы жагы болду десем жаңылышпайм. Мен деле Нагима эже айткан сөздөргө кошулам. Албетте жумуштун да кадырын билдик, бир жарым ай, бир жарым ишке чыкпай, аябай үйдөгү жумуштар менен алек болуп, баары бир ишти сагынат экенсиң. Ата-эненин кадырын билдик. Ошол Нагима эже айткандай. Өзгөчө өзгөрүш болду бир мындай чыгармачылык үчүн ушул бош олтурганда бир өзгөчө эргүүлөр келип же бир башкача Бош отурган эргүүсү бүгүн көрсөттүк окшойт. Негизи чындыгында аябай сагынып калыптырбыз. Чыгармачыл инсандар негизи бир ордубузда отура албайбыз. Карантинден кийин эле уюшулуп, ушул чыгармаларды иштеп, болушунча аракет кылып сиздердин эфириңиздерге алып келдик. Жандуу эскертип кое турган нерсе, казыр сөзүм бөлүп койдум. Жандуу аткарылды, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эң негизгиси бул өтө баалана турган нерсе да азыркы биздин шартта. Жандуу музыкалар ойнолду, ошону дагы айта кетели. Анан Ханзада болсо Элтуран экөө видео тартып, кыска видеолор тартып Биз жүктөп негизи эле жалпы кыргыз элди Facebook тармагынан TikTok деген неме чыкты. Ошол жактан элди зериктирбей, бир аз күлдүрүп, жакшы маанай калтырдык деп ойлойбуз. Эми баардык эле телевизор көрсөм дагы коронавирус. Баардык жерде коронавирус болгон үчүн Элтуран экөөбүз бир аз болсо да элдин маанайын көтөрдү деп ойлойбуз. Нагима, студенттерди сабак берүүдө онлайн сабак берүү кандай кыйынчылыктарды жаратты? Негизи онлайн сабак берүү биздин кесипке бир аз татаалыраак болду. Анткени биздин студенттерде баарында эле мындай музыкалык аспаптар жок чындыгында. Баарында бар деп айта албайбыз. Баарында бар, бирок баардыгында жок. Ошого бир аз биздин студенттер чындыгында инструменттен кыйналышты, бир аз кыйын эле болду. Болушунча колубуздан келишинче аракет кылып, онлайн сабак өткөнгө аракет кылдык, бирок өтүлбөй калган жок. Баардык сабактар убагында өтүрүлүп атты. Zoom аркылуу ноталарды жөнөтүү, видео аркылуу, WhatsApp аркылуу болушунча маалымат жеткирип аттык. Мен толуктап кетейин. Бизде жанагы клавиша, гитарадан сабактардан беребиз да, Нагима эже экөөбүз. Гитарада ар бир студенттин колу менен иштеш керек, оң кол, сол кол, уңдоп. Бизге бир топ эле кыйын болду. Лекционный дагы сабактар бар, адам бир аз жеңилирээк, лекцион сабактар жеңилирээк болду. Практикалык сабактар кыйыныраак болду негизинде. Быйыл студенттер тапшырса, же ушул онлайн аркылуу тапшыруу болсо, эми шартка жараша, ушул кызыккандар, ушунду үйрөнөлү деп соц тармактарда дагы активдүү элесиңер. Нагима менен Ханзада, анан ушул үйрөнөлү деген жаштар же болбосо окуучулар барбы? Кызыккандар. Кандай курс? Үйрөнөлү сиздерден, сураныч же кантип үйрөнсөк болот? Соц тармактардан байланышка чыккандар. Байланышка чыгып, албетте биз менен байланышып келип, сабак алып кеткендер бар. Ханзада деле бар. Анда дагы бир нерсени сурайын дедим эле. Жаңы имараттуу болду, Ош мамлекеттик университети, искусство факультети, сонун курулуп бүткөрүлдү. Жакшынакай монумент менен комуздун музыкалык аспаптар дагы жаңыланган окшойт.
урма, барабан, кайсы дагы бүт тармактары жаңыланды окшойт, аккордеон. Бизде көрүп тургандай деле баягы жаңы кийим кийинсең жүзүң жарык болгондой эле биздин инструменттерибиз жаңы баарыбыз жүзүбүз жарык келди. Чындыгында өзүбүзгө дагы жагымдуу болот экен. Албетте биздин жетекчилик тарабынан жаңы аспаптар алынган, эстрадага дагы алынган, ошондой эле бизде фольклор дагы бар. Ошолорго жаңы аккордеон, комуз, гитара, клавиштер алынды, барабандар жаңы бүт жаңыландык мындайча айтканда. Шарттар түзүлдү. Шарттар түзүлдү, буюрса баары жаш. Ар бир адам ошол бул музыкалык жаатты жактагандан кийин сабак өтпөйт да. Негизи сиздердин кантип тандап калдыңыздар, сабак өтүүнү? Мугалимдик кесипте. Мугалимдик кесипте. Негизи мугалимдик кесипте мен студент болуп келгенимде мен ырчы болом деп келгенмин. Сен мугалим болосуң десе мен аябай чычалап кетчүмүн да, мугалим болбойм, мен койчу деп. Ырчы болуп эртең эле ырдап чыга калам деген максатта келгенмин. Бирок бул тагдыр насипкен. Бирок азыр мугалимдик кесипти тандап калганыбызга эч убакта өкүнбөйбүз. Ошо менен бирге эле мугалимдик кесипини бирге эле чыгармачылыкты деле бирдей алып кетсе болот. Мен алгач эле мугалим болом дечүмүн. Бардык тармакта ага чейин музыкалык мектепте да билим алдык 9 жыл. Кийин консерваторияда окудук. Мен мугалим катары эле калсам деп ойлогон болчумун да. Акыркы 4-5 жылдын ичинде ал оюм өзгөрдү. Экөөнү тең тегиз алып кетсе болот. И чыгармачылыкта, и мугалимдик кесиптеги дагы. Бир аз кыйынчылык болобу же? Мен негизи иштегениме 10 жыл болуп калды, мугалим. 10 жыл стажым бар, буюрса азыр кыйын эмес. Канча жаш мугалим бар? Азыр мисалы Марат, Меламан, төртөөңүздөр, дагы башка мугалимдер дагы барбы? Бизде жаш состав негизи көп. Жалпы эле искусство факультетин айтканда бир 20дай жаш состав барбыз, буюрса жакшы эле. Меламанга окшогон дагы 3-4 жакшынакай жигиттерибиз бар. Барат окшогон. Жигиттерди мактап атышат. Айымдар бизге кезек бер деп. Эми ушул гитара менен телегөрүүчүлөргө дагы бүгүн айттык го, бүгүн алгачкы абалдан кийинки көрсөтүү болгондуктан элдерге мына телегөрүүчүлөрүбүзгө сонун чыгармаларды көбүрөөк тартуулайлы. Бир чыгарма аткарып бериңиздер. Анан бул жактан топ менен дагы чыгармаларга кезек беребиз. Анда эмесе биз Ханзада кесиптешим экөөбүз Күмөлөс аттуу чыгарманы аткарып берели. Азыр сен алыстасың, менден узак. Арадан өтсө дагы канча убак. Элесиң эстен кетпей туруп алды. Жүрөгүмө салдың эле кандай тузак. Элесиң эстен кетпей туруп алды. Saldın ele kanday tuzak. Sezimdi sorduğumu unuttun de. Birok çındığında anda emez. Men senden ümitimdi üssüm dağı. Жүрөгүмдө жашай берет сүйгүм элес. Мен сенден үмүтүмдү үссүм дагы. Жүрөгүмдө жашай берет сүйгүм элес. Жүрөгүмдө жашай берет сүйгүм элес. Баракелде. Ыраазычылык билдиребиз. Эми конкурска кезек келди. Мониторго көңүл бурабыз. Мониторго. Бул инсан ким болушу мүмкүн? Бул Никита Сергеевич Хрущев. Мурдагы 15 союздук республиканын
биринчи катчысы деп айтылат. Мындайча азыркы тил менен айтканда президенти, башкаруучусу. Кийинки сүрөттү көрөлү. Немец атат. Азыр. Ким болушу мүмкүн? Сталин. Айтып турбайбы? Ооба, билебиз. Азыр мен фамилиясын эстеп атпайм. Калыбы? Бул Адольф Гитлер. Гитлер, ооба. Гитлер. Гитлер да баягы десем. Кийинки сүрөттү дагы көрөлү. Бул инсан ким? Бул Уинстон Черчилль. Ушул эми айтайын дегенибиз, бул 3 сүрөттөн эмнени байкай алдыңыздар? Кандай көрүнүштү байкай алдыңыздар? Ханзада, Нагима. Хрущев мынтип турат, муштумун көрсөтүп. Гитлер болсо мынтип турат, Черчилль болсо мынтип турат. Бул азыр айтсам, баягы камень, ножница, бумага деген оюн бар го. Ооба. Ошого окшош бекен? Ооба, окшош. Азыр ошентебиз. Бул эми маалымат катары эле айтып коеюн дедик. Ушул негизи билбейм, ушул 3 инсандын кыймыл аракетинен алынганбы белгисиз, бирок бул Уинстон Черчилль көрсөтүп турган Виктор деген жеңиш дегенди билдирет. Гитлердики болсо дайым алдыга, Хрущев болсо Бекем. ушу биргеликте деген. Бардыгынын мааниси бар. Эми ошол камень, ножница, бумага же болбосо кайчы, кагаз, анан таш беле ошентип ойнойбуз. Ким азыр биз казып экөөбүз бир команда, силер бир команда. Экөөң ойнойсуң, ким жеңилген болсо бул жакка отурат. Оюндун шарттарын түшүндүрөбүз. Анан ойнойбуз. Кетти, биринчи. Сиздер кымдар. Биз кылай. Бир жолу же 3 жолу? Бир эле жолу болот. Бир эле жолу болот. 1, 2, 3. Ар дайым алдыга. Биз жеңебиз бирок. Эми экөө. Же келишип эле чыгасыңарбы? Бир ойноп көрбөйсүңөрбү? Үйдө ойносоңарбы? Негизи же жаш мезгилде мектепте. 1, 2, 3. Жаш мезгилде ойноп көргөнбүз. Анда эстейбиз да азыр. 1, 2, 3. 1 дагы. 1, 2, 3. Дагы. 1, 2, 3. 1, көздү жумуп туруп кылайлычы, ким эметип кеткен, Көздү жумуп туруп. Көздү жумабыз. Бияктар ара болбойбу? 1, 2, 3. Дагы кайчы. Дагы кетти. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Казада жеңилди. Кетти кел, жүт чыга эле. Азыр Биз олтуруп турайлы. Сиздер да чыкпайсыңар, сону болмок деп баштайм. биз беттешүүчү жайга келдик. Ханзада оюндун шарты жөнөкөй эле. Азыр суу ичебиз, ичпейбиз, тагыраагы суу куябыз. Бизде суу куйду деген нерсе бар го. Ким көбүрөөк суу куят, кимдин командасы утат бүгүн. Жөнөкөй эле оюндун шарты, бул бардык ТВ шоулордо дагы жүрөт. Ошол нерсени тандап алдык дагы. Бул кадимки эле ойноп жүргөн карта. Картада билебиз, туз эң чоңу, анан майда болуп кете берет. Кимдин картасы кичинекей болуп калса, ошол жеңилет. Жеңген адам суу куят. Түшүндүк да. Баштайбыз анда. Бир аралаштырып коелу. Калыстык үчүн. Казыбек тууралап койгондур балки. Калыстык болгон жакшы да. Ой. Негизи жакшы эле аралаштырдым окшойт. Дагы мынтип туруп аралаштырып коеюн дагы. Баштадык. Картаны бул жака камерага көрсөт. Бул жака? Ооба. Ким баштайт? Көрсөтөбүз, Кыздын коебуз да. кычачулуу. Бисмилlah, баштайм. Өзүм көрсөм болобу? Каалаган картаны көр. Дама. Дама, охо. Коебуз. Ачып эле коебуз. О, Кудай. Турузге. Жеңилип калдым, жегим калдым. Бисмилlah деп Кудай. баштайм. Хоба! Ура! 6. Менде 6 чыкты. Бул жака кошуп койсок деле болот, аралаштырып. Менде 6 чыкты. Баштай Айла берейин. жок эми. Кандай болор экен билбейм. Кайсы жерден баштайсың? Билбейм.
Polni qo'yish kerak. Polni. Qалтырып qo'yar жарым endi. Polni qo'ymaydi qo'ydim biroq. Boring Siz ayadim. Ayadim. Жақсы. Az көрөбүз азыр. Az көрөбүз. Кудай өзүң жардам бер. Бул биринчи неме, чөйчөк стакан. Кеттик. Мен баштайынчы эми. Кеттик, а? Баштаңыз. Не, кичине карта бар. 4 дейт. Ура! Так, валет. Валет. Казы, сен Дагы жагынан. өлдү. Полни. Бассейнге. Түшүштүн деле кереги жок болуп калды. Эки-ноль. Өз негизи жарымын биз ойношубуз керек. Мен дагы куяйын жок дегенде азыр. Ачып көрөлү. Кеттик. Башта. Siz başlayısınız. Мен баштадым жана. 5, yes. 2 чыгып калса азыр. Çıkmaya çekinmeyin. Кана. Аралаштырам, алмаштырам деп туруп. Оба! Жетти. Эми караптыр деп эле. Ben siz ayadım, öz başında. Ооба, мен деле аз эле коям, биринчи көрүнүш үчүн да. Кайсы жактан баштайбыз? Чачыңа куя берем. Çok taşma. Чачыңа куйбай эле коем. Анда Ne almamsın bu. баштадык. Даяр турабыз. Жок. Boldu. Ох, 2-1. Дагы канча чөчөгүбүз калды? 5 чөчөк оналарыкы. Дагы 2 калды. Eko kaldı. 2-1, а, азыр эсеп. Мен баштаймбы? Кайра эле жетти. Жеттин бири кызыр дейт ким? Ой. Канча? Жетти. Анда башынан алабыз дагы. Эми сен баштайсың. 4. Өзүң көрбөдүң. Küçük kalsakken de öyle. Бирок камерага көрүндү да. 1, 2, 3. 3 дейт. Ай! Başladı uysun bu. Болор. Эми болду, бассейнге түшөбүз да бүгүн. Мен үйрөнүп калдым. Кудай, жок дегенде дагы бир жол чыгып калсын. Бир суу калды. Баары жеңилдим эми, бирок ойноп кое берели акырына чейин. Жетти. 2. 4. Canavar çıkıp kaldı. Çok. Siz canavar jetti, men dört çıkıp kaldı. Жок, болор. Alıştırmayın. Болду, бирок баары сен жеңдиң. Мен бир куюп коеюн. Мен мындай кылам. Колду көтөрөбүз. Жеңге куябыз. Да, жарымын эле куйдум. Эми ысыкта азыр кичине салкындаганы жакшы да. Жеңүүчү Канзада болду. Ханзада Каримова. Туктайм. Nagime jengil Кудай, keldi. бизге кезек келди. Казыбек аралаштырып аласың. Biz kettik ben. Kim var деп турам. Картаны biraz аралаштыралы. Аралаштыралы. Бир аралаштырып ал. Sergi düştünüz mü? Неме ысыбай калдым. О, Кудай. Баштадык. Nagime bismillah başlayınız.
Казыбек. Нагима. Казыбек. Бисмилла. 2. Жети. 7. Жети. О, бүгүн жетилер көп чыкты. Казыбек. Ey Құдай, шерменде қылай көрбе. Канча? Жети. Тузбу. Болду. Биринчи раунд Казыбектин пайдасында. Нагиманын башынан куюп баштайбыз. Этиятта. Bu yoqda mikrofon turib. Mikrofon жоқ жаққа қоямыз. Bo'ldi. Ay, Xuday. Шашпай тур деп койбойсуңбу? Biroq yaxshi narsa ekan. Баштадык. Bismillah. 6. 6. Экини көтөрө албай жакшына көтөр. О, Құдай, сақтай көр. 7. Экинчи раундда Казыбектин пайдасында. Yes. Ay, chap. Даясыз ба? Dayorman. Bu yoqqa qo'y. Bo'ldi shu bu yoq. Чачыңызға құйбайсыз, а? Qo'y, bo'ldi. Ay, Xuday. Bizde üç yol kaldı. Nagima 2 жолу жеңилдиң. Nagima. Картаны туура тандайбыз. Өзім аралаштырып қойайыншы. Өзім аралаштырып көріп алайыншы деп қой. Казыбек үчөн алсаң жеңесиң. Так. Sen alayım. Мен алайын ба? Туз. Жеңилдиң да барып. Барып жеңилдиң да. Tuz var mı dağı? Ооба, бар. Туз бар? Балким туз Балким шығып қалышы шығар, мүмкін. Канча? 2. Болду анда. Раунд 3 Ушул акыркы менен сай? жыйынтыкталды. Ha, üçüncü Şolak cengiyle mi? Ay. Жеңілет да ушу менен. Ооба. 3 Boldu andan kuybayla koyayım. Куйбай эле кой. Казыбек неме берет? Жол берет. Бирөөнү куят, Нагима куй эми. Hazreke koyayım ben. He. Ekon biriktirip koyup koyayım. Бирөөсүн куюп кой. Ошол менен Казыбек жеңүүчү болуп кала берсин. О, Құдай. Сен да көрчү бир сезип. Жакшы экен? Жакшы экен? Ушунун баарын сиз кылдыңыз. Браво. Келгилем. Ой, баарына су кирип кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин коноктор жеңип кетти окшойт негизи. Конокторго биз упайды беребиз. Жеңдиңер. Куттуктайбыз. Биз ушундай сууга түшкөн абалда бүгүн коштошобуз. Сууга түшүңүздөр, күн ысып калды, жай келди. Бирок сууга түшкөндө абайлаңыздар, суусундукту дагы көп ичиңиздер. Биз сиздер менен кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар дейбиз. Эч ким оорубасын, жан дүйнөңүздөр тынч болсун, үй бүлөңүздөр тынч болсун. Сулуу кыздарга болсо конокторубузга акыркы микрофон. Чоң рахмат, урматтуу ЛТР жамааты. Бизди урматтап сыйлап, эфириңерге чакырган сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ишиңиздер алдыга карай, жогоруга карай өсө бериңиздер. Сиздерге чоң рахмат. ЛТРдин жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, тунук эфир каалайбыз. Кыргызстаныбызда эч качан ушу пандемия жок болуп кетсин, эч качан эч бир адам оорубасын. болбосун. Айтканыңыз келсин, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дурус мырза, анда эмесе коштошобуз. Албетте, дагы бир жолу айтып коелу. Бүгүн бизге келген конокторубуз Ош мамлекеттик университетинин музыка мугалимдери, искусство факультетинин мугалимдери болду. Нагима Кутубаева, Ханзада Каримова, жана ошондой эле Марат Тиленбаев, кийинки Меламан Абдукарим уулу деген жакшынакай жигиттер конокто болду. Көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.